Салам достор, Channel 7 KG каналында эң топ долбоору. Бүгүн дагы биз сиздерге кызыктуу болот деген маалыматтарды топтоп койдук. Ар бир ата-эне өзүнүн балдарын эң мыкты, таланттуу, дегеле эч кимге окшобогон өзгөчө деп ойлошот. А бирок айланадагылар үчүн ал кадимкидей эле эрке, тентек, ыйлак, кичинекей бөбөк катары көрүнөт. Бүгүн биз долбоордун алкагында дүйнө жүзүндөгү эң өзгөчө делинген бөбөктөрдүн жетилигин сиздерге сунуштайбыз. 8 жаштагы Лизи Кларк эң тентек бала деп табылган. Ал жашына карабай ата-энеси жаңы алган Cadillac автоунааны бычак менен оюп, мени жуугула деп жазган. Булар Лиза кылган кылыктардын бири гана. Алардын эң укмуштууларын айтып берсек, $500 факелге айландырып өрттөп, АКШнын үйүнө бир нече жолу чалып, Билл Клинтондун кызын чакырууну талап кылган. Андан соң иттин куйругун кесип үйүндөгү 2 кичинекей мышыкты антипреспиранттардын жардамы менен сокур кылып салган. Бул нерсенин баарын көргөн ата-энеси албетте кызын жазага тартууну каалашса да, анын жашынын өлчөмүнө карата эч ким жазалоого укуктуу эмес. Индиядагы 5 жаштагы Каран Сингх өзүнүн тең туштарынын жана ааламдын көптөгөн инсандарынын жанында бою менен өзгөчөлөнүп турат. Элестетсеңиздер, балакайдын бою азыр эле 1,81 сантиметрди түзөт. Ал мектепке барбай туруп 9-класстын баласы менен тең тайлашууга жарап калды. Карандын апасы да Азия чөлкөмүндө эң узун бойлуу айым болгон. Анын бою 2,20 сантиметрди түзгөн. Кытайлык Луи Хао азыр эң толук бала деп рекорд жаратты. Ымыркай төрөлгөндө анын салмагы кадимкидей эле болуп, бирок убакыттын өтүшү менен ал толо баштаган. Луи 3кө чыкканда анын салмагы 60 килограммдан турган. Таң калыштуусу, балакайга тамак бермейинче ал кыйкырып ыйлаганын эч токтотпойт. Баланын ата-энеси көптөгөн докторлорго көрүнсө дагы азырынча туура диагноз коюла элек. Жана мындай өзгөрүүлөргө азырынча анык жооп жок. Румыниялык Джулиана азыр планетадагы эң күчтүү бөбөк. Ал жашына карабастан 2009-жылы Джулиана бир колдоп отжимания кылганы үчүн рекорд Гиннес китебине киргизилген. Эксперттер баланын ата-энеси аны кыйнап машыктырып жатат деген кепти айтса да, балакай машыгууга берилгенин көрсөтүп келет. Андан тышкары ал кадимки бөбөктөрдөй эле мультфильм жана компьютер оюндарын жакшы көрөт. Ал эми дүйнөдөгү эң улуу бөбөк Джейли Лин. Ал 28 жашта. Бирок жашына карабастан анын акыл эси, дене түзүлүшү 2 жаш бойдон калыптанып калган. Анын бою 84 сантиметр, салмагы 11 килограмм. Окумуштуулардын айтымында Джейли Лин чанда кездешкен оору менен жабыркап келет. Ал эми бөбөктүн жашын анын тиштери гана аныктап турат. 2 жаштагы Оскар Регли дүйнөдөгү эң акылдуу балакай болуп саналат. Анын IQ коэффициенти 165 көрсөткүчкө ээ болгон. Мындай көрсөткүчтү убагында Альберт Эйнштейн көрсөтө алган. Ал бир көргөн нерсени унутпай жаттап калуу касиетке ээ. Өзүнүн жашына карабай бөбөк Оксфорд университетинин алдындагы дүйнөнүн эң акылдуу Men's группасына кабыл алынган. Австралиялык Аэлита Андре 9 айынан баштап сүрөт тарта баштаган. Ал эми анын алгачкы сүрөт көргөзмөсү 2 жашында болгон. Ал убакыттан бери Аэлитанын картиналары миллиондогон суммага сатылып, Лондон, Нью-Йорк, Париж өңдүү шаарларда сүрөт көргөзмөлөр байма-бай коюлуп келет. Ал эми эксперттер Аэлитаны Пабло Пикассо менен салыштырып келет. Айта кетсек, бүгүн жаш сүрөтчү 9 жашка чыгып чыгармачыл үй-бүлөдө тарбияланат. 5 колубуз тең эмес демекчи, Кудайым ар бирибизди өзүбүздүн кемчилигибиз, артыкчылыгыбыз менен жаратат экен. Жана эң негизгиси бөбөктөрүбүздүн ден соолугу чың жана ата-эне туура тарбия берсе, биздин келечегибиз кең болот деп ишенебиз. Достор, мына ушуну менен көрсөтүү дагы соңуна келип жетти. Channel 7 KG каналына катталыңыздар жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга дагы катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар демекчибиз. Андан тышкары сиздер Channel 7 KG каналына жазылууну унутпаңыздар. Анткени жакын арада дагы көптөгөн долбоорлор жүктөлөт. Мына ушул долбоорлорду сиз жазылсаңыз эң биринчилерден болуп көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар.